Саламатсыңарбы телекөрүүчүлөр, эфирде Пирамида телеканалынын акцент долбоору. Студияда сиздер менен мен Тынчтык Акишев. 23 сентябрь улуттук тил майрамы. Бүгүн студияда дал ошол кыргыз тилинин коомчулуктагы абалы, анын келечеги тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баш кадиси Мундузбек Абдижапар уулу. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, экрандагы телефон аркылуу байланышка чыгып, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе, урматтуу Мундузбек мырза, дароо эле маегибизге өтсөк, айтсаңыз, кыргыз тилинин учурдагы коомчулуктагы абалы кандай? Рахмат, жакшы болот. Алгач ушул жалпы телекөрүүчүлөрдү 23 сентябрь мамлекеттик тил майрамы менен куттуктап кетким келет. Өзүңүздөр билесиздер, ушул өткөн кылымдын 80-жылдарынын экинчи жарымында СССР аттуу кубаттуу державанын курамындагы өлкөлөр өздөрүнүн улуттук баалуулуктарына кайрылып баштаганда, анын ичинде дал ушул өз өлкөбүздө, өз тилибизде сүйлөп, өз тилибизде иштейли деген бир табигый талапты коюшкан. Анын ичинде ошо маданиятына, башка бир каада салттарына да кайрыла башташканда, анан ошол жүрүштөн кур калбай биздин кыргыз коомчулугу, асыресе ошо жаштар, интеллигенция, ошондой эле саясий коомдук ишмерлер дагы биз өз өлкөбүздө кыргыз СССРинде ал убакта кыргыз тилине мамлекеттик тил статусун ыйгаралы, аны атайын мыйзам менен бекители деген бир чоң демилгелер менен чыгышкан да. Натыйжада бул кыймыл чоң коомдук күчкө өсүп жеткен. Анан ошонун негизинде ошол 1989 жылы 23 сентябрда ошол Кыргыз СССРинин жогорку советинде, ал убактагы жогорку советинде каралып, ошол мыйзам түрүндө белгиленген. Мына быйыл туура 28 жыл толгону турат. Ошол жыл сайын биз мамлекеттик тил майрамын белгилеп келебиз. Анткени бул ушул улуттун бир кайра жаралуусун, биздин кыргызстаныбыздын эгемендигине карай болгон кадамдарынын башатында турган бир кыймыл болгон да. Андан 2 жыл өткөндөн кийин эгемендикке болгонбуз, өзүңүздөр билгендей. Ушул өңүттөн караганда ушул мамлекеттик тил майрамынын баасы бул өзүнчө бир биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, асыресе кыргыздар үчүн бир чоң майрам. Эми кыргыз тилинин абалы деген суроону бердиңиз окшойт. Азыркы күндө кыргыз тили өзүңүздөр деле мындай коомчулукта, көчөдө, мындай реалдуу, объективдүү дүйнөдө көрүп атасыздар. Азыр кыргыз тили, Кудайга шүгүр, көчө тилинен, үйдөгү бир пикир алышуу куралынан өйдө көтөрүлүп, мамлекеттик иш кагаздарында, мамлекеттик мекемелерде дагы иштелип баштады. Дүйнөлүк практикада тилди колдонуу тажрыйбасы тез эле өзүнүн жемишин, натыйжасын берген эмес. Жылдап, айлап барып, анан өзүнүн түшүмүн бере баштаган. Анын үстүнө биз Кыргыз Республикасы, өзүңүздөр билесиздер, демократиялуу, либералдуу жолду тандап алган өлкөбүз. Бизде мындай бир атайын бир көрсөтмөлөр менен, бир мыйзамдын күчү менен ушундай бир жарандарыбызды, мамлекеттик муниципалдык кызматчыларыбызды мындай бир алардын кызыкчылыктарын кысуу менен мындай бир радикалдуу чараларга барган иштер болгон жок да бизде. Бардыгы мындай түшүндүрүү, биринчиден даярдык көрүү, бардыгын этап менен өтүп келатабыз. Коңшу мамлекеттерди карап көрүңүздөр, Өзбекстанды айтпай эле коелу, алар союз учурунда эле өзбек тилине абдан маани беришип, өзбекче сүйлөшүп, өзбекче иштеп жүрүшкөн. Мына бизден дагы бир кыйла орусташып кеткен деп айтсак деле болот. Эми Казакстан мамлекети. Казакстан мамлекети мындай калкынын санын карап көрсөк да, ошо түпкүлүктүү казак эли бир 50% гана ашат. Биздин статистикалык маалыматтарды көрсөк, бүгүнкү күндө кыргыз улутундагылар бир 74%-ын тегерегинде. Демек аларда эмне болду? Аларда ушундай бир радикалдуу кадамдарга барып, алар ошол өздөрүнүн улут катары таанып, улуттук баалуулуктарына абдан бир көңүл бөлүп, мамлекет башчысынан бери катар анан ошол натыйжада мамлекеттик тил саясатын бир жакшы жолго коюп алышты да. Азыр аларда казакча сүйлөө мода жаштардын арасында, ошол мамлекеттик кызматчыларынын, мындай интеллигенциянын арасында казакча сүйлөп, казакча иштөө, жазуу, окуу куралдарын, башка бир макалалар жазуу өзүнчө бир мода. Демек, биз дагы бүгүнкү күндө бул жаатта көп эле иштер аткарылып, бүгүнкү күндө кыргыз тилинин абалы мындай кыскартып айтканда бир жакшы өнүгүү жолунда десек айтсак болот. Анткени мына жакын арада ушул бир 3-4 жылдан кийин бунун жемишин, түшүмүн биз толук көрөбүз да, бир толук ушул мамлекет масштабта толук кандуу иштеп калган мамлекеттик тил.
көрөбүз да, буюрса. Ушул программалар системалуу түрдө мамлекеттик тарабынан каржыланды беле? Эгер каржыланса ишке ашыруу максатында кандай кадамдар жасалып атат? Эми өзүңүздөр билесиздер, эгемендикке ээ болгондон кийин мамлекеттик тил багытында бир топ стратегия, программалар кабыл алынган. Анын бири ошол 2000 жылы, 2000 жылдан 2010 жылга чейин мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ага чейин дагы бир топ иш-чаралар. Бирок бул мурда кабыл алынган программаларда бир чоң кемчилик болгон, аларды каржылоо булагы аныкталган эмес да. Ошол үчүн ара жолдо аткарылбай калып кеткен көп. Азыр эми биз рынок шартында жашап атпайбызбы? Каалайбызбы, каалабайбызбы, кандай иш-чараны белгилебейли, аны программага коо сөздөр менен жазып албайлы, аны ишке ашыра турган жол жоболору, механизмдерди коюшко жол жоболору жана каржылоо булактары аныкталбаса, анын ишке ашышы чоң күмөн да. Анан ушул мамлекеттик тил саясатында ушундай кенемтени, ушундай бир мүчүлүштүктү эске алып, 2013 жылы 1-июлда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 155 жарлыгы жарыкка чыккан. Жарлык Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн чаралары жөнүндө деп аталат. Бул ошол эгемендикке ээ болгондон кийинки мамлекеттик тилге конкреттүү тапшырмаларды койгон, ошонун өнүгүү багыттарын аныктаган бир ченемдик укуктук документ болуп калды да. Ушул жарлыктын негизинде 2014-2020 жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынды. Бул программанын эки чоң өзгөчөлүгү бар. Биринчисин айтып кеттик, эми мурда программалар кабыл алынган, кайсы бир деңгээлде ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн программалары, бир өкмөттүн токтомдору болгон, ушундай бир аракеттер көрүлгөн деп айтканга болбойт. Анан биринчи өзгөчөлүгү бул ошол программанын ким эмнеге жооптуу. Бул бир эле мамлекеттик тил комиссиясынан жүктөлгөн программа болгон жок. Бул ошол эң чоң министрлик болуп эсептелип жүргөн Билим берүү жана Илим министрлиги кандай иштерди аткарыш керек? Билим берүү жаатында көп көйгөйлөр бар да. Маданият жана маалымат министрлиги эмне иштерди аткарыш керек? Илим тармагында мамлекеттик тил сүйлөбөй жатат, иштебей жатат деп жүрөбүз. Ошо илимдер академиясы эмне иштерди аткарыш керек? Билим берүү академиясы кандай окуу булактарды чыгарыш керек, кандай усулдуктарды жарыкка чыгарыш керек? Ушул сыяктуу мына ушундай бир министрликтерге, мекемелерге конкреттүү бир иштерди, милдеттерди таккан. Анан анын аткаруу мөөнөттөрүн дагы так көрсөткөн, анан каржылоо булагын аныктаган да. Кайсы ишке канча акча сарпталат? Мына ушул индикатор деп коебуз, бул программаны ишке ашыруу көрсөткүчтөрдү кошо иштеп чыгып, ушул бир так конкреттүү кадамдар жасалган. Экинчи өзгөчөлүгү бул программада Кыргыз Республикасында жашап жаткан этностук жамааттардын өз ара биримдигин чыңдоочу негизги фактор бул мамлекеттик тил деп таанылган да. Демек, Кыргыз Республикасында жашап жаткан жарандар, билесиздер, ушул 10-жылкы окуялардан кийин ушул жакта көп иш-аракеттер жүрүп келген. Ошондо республикабыздын аймагында жашап жаткан этностордун башын бириктирүүчү, ынтымагын чыңдоочу, бекемдөөчү фактор бул мамлекеттик тил деп таанылган. Ушул бир эки өзгөчөлүгүн айтсак болот. Буреке уникалдуу, фундаменталдуу баалуулук тууралуу айтсаңыз. Эми уникалдуу, фундаменталдуу баалуулуктар дегенде ушул ар бир элдин элдүүлүгүн, улуттун улуттуулугун алып турган өзүнүн бир тарыхый, мындай бир фундаменталдуу түшүнүктөрү болот да. Тилди элди эл кылып турган негизги өзгөчөлүктөрдүн бул биринчиси жана негизгиси бул тили, элдин тили. Тил болбосо улут болбойт деп айтылат. Же болбосо немис элинин белгилүү окумуштоосу Вильгельм Гумбольдт ушул улуттардын дүйнөлүк картадан же дүйнөлүк ушул тарыхтан улам четинен жоголуу тарыхын проблемаларын изилдеп отуруп мындай бир жыйынтыкка келген да, улут качан жоголот, качан өлөт, качан тизмеден чыгат? Ал ошол улуттун тили сүйлөнбөй калганда улут катары жоголот. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүүгө туура келип калат. Бизде эфирде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди угуп атабыз. Мен саламатчылык сиздерге мындай суроо бар эле. Алло, угуп атабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Азыркы жаңы келген премьер-министри Сапар Исаков көбүнчө учурда өзүнүн коллегалары менен орус тилинде сүйлөшүп жатат. Буга көз карашыңыз кандай? Бир нерсени эске алышыбыз керек. Ушул бизде ошо улуттук программа жөнүндө сөз болбоду азыр эле. Ушул улуттук программада мамлекеттик тилге артыкчылык берүү менен катар эле көп тилдүүлүк маселеси да коюлган да. Мындайча айтканда биз Кыргызстанда эң эле кеминде 3 тилдүү жаңы муунун өстүрүү маселеси каралган. Бул мамлекеттик тил, бул Кыргыз Республикасында жашап жаткан бардык жарандарга милдеттүү биле турган тил жана өлкөдөгү бардык иштер, расмий бейрасмий иштер жүргүзүлө турган негизги тил деп таанылган. Экинчиси, бизде билесиздер, орус тилине атайын расмий тил статусун ыйгарганбыз, атайын мыйзам менен да бекиткенбиз. Ошол орус тилин билүү милдетин койгонбуз. Үчүнчүсү, чет тилдердин бирин же болбосо ошол Бириккен Улуттар Уюму тарабынан расмий таанылган тилдердин бири дейбиз, эми көбүнчө англис тилине басым коюшат, билесиздер. Мына ушул 3 тилдүү жаңы муунду өстүрүү маселеси каралган. Айтайын дегеним, мамлекеттик деңгээлдеги ошол чогулуштарда дагы мамлекеттик тилде негизги иштер алып барылат. Ошо менен катар дагы ошол расмий тилде дагы кээ бир чогулуштар өткөрүлүп жүрөт. Анан биздин премьер-министрдин дагы ошол өндүрүштүк зарылчылыкка карата ошол расмий тилде сүйлөп чогулуш алып баруусу бул өндүрүштүк зарылчылыкка карата деп түшүнүшүбүз керек. Бирок биз дагы көп эле байкап жүрөбүз, мамлекеттик тилде дагы ал киши сүйлөп чогулуштарын алып барып документтерге кол коюп жүргөн. Кыргыз тест системасы тууралуу айтып өтсөңүз. Кыргыз тест системасы бул ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатты өркүндөтүүнүн улуттук программасындагы өзөктүү түшүнүк да. Ушул программанын негизинде иштелип чыккан. Бул өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдө ошол тил билүүнүн эл аралык шкаласы деген бар. А, Б, С деңгээлдери. Ар бири өзүнчө экиге бөлүнөт. А1, А2 бул баягы жан багуу элементардык деңгээл дейбиз. Б болсо бул орто деңгээл, С жогорку деңгээл. Мына ушул кыргыз тест системасы эмне зарылчылыктан келип чыкты? Мурда билесиздер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо маселеси кичине мындай орто зар болуп келген да, арасат жолдо болгон. Ким анықтайт? Мисалы, буга чейин билесиздер, президенттикке талапкерлерден мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо үчүн атайын экзамен алынып келген, Азыр дагы бул жолу дагы алынды, кыргыз тест аркылуу алынбадыбы? Анан ошол эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга дагы ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы өзүнүн ээлеген кызмат ордуна ылайык мамлекеттик тилди тиешелүү деңгээлде билүүгө милдеттүү деген жол киргизилди. Анан бирок аны ким аныктайт? Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия аныктайбы? Же мамлекеттик кадр кызмат аныктайбы? Ким аныкташ керек? Мамлекеттик кызматка кирип жатат бир жараныбыз, анын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин. Кандай жобонун, кандай чен өлчөмдөрдүн критерийлерин деп айтабыз, ошолордун негизинде аныкталат. Мына ушул зарылдыктан улам атайын кыргыз тест системасы иштелип чыкты. Кечиресиз, телефон чалуу бар экен бизге. Андан соң майгыбызды уланталык. Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Мен ушул кыргыз тили боюнча бир сунушум бар эле да. Угуп жатабыз. Качан биз өзүбүздү кыргыз деп таанымайынча, өзүбүздүн багы патриоттуулукту көтөрмөйүнчө биз эч качан кыргызча сүйлөбөйбүз. Канча миллион сом жумуш жасап дагы ушул ойдон кала беребиз. Тескеринче артка кетип баратабыз. Күндөн күнгө азыр кыргыз тили болуп барат азыр. Чындык көчөгө чыксам, аны бир супермаркет ичине кирип, маршрутканы кара орусча, көчөнүн жазылышы орусча, жада калса чоң көчөлөрү дагы орусча. Качан кыргыз деп өзүбүздү чыныгы эгемендүүлүктү алмайынча кыргыз тили келбейт. Суроо түшүнүктүү, сунуш иретинде айтылды окшойт. Эми бул патриоттуулук пафоста айтылган сунуш болду. Негизинен абдан колдойбуз, теле көрүүчүбүз өзүнүн баягы жүрөгүнөн чыккан оюн айтты. Чын эле
кайсы иште болбосун, айрыкча ушул улуттун баягы баалуулуктарына тиешелүү иште патриоттуулук болмоюнча, кыргыз тилине күймөйүнчө тилдин толук кандуу, бир толук деңгээлде иштеши бир ар-сар болуп жүрө берет да. Мисалы үчүн кыргыз тили мамлекеттик тил катары качан толук иштей алат? Бул кыргыздар тарабынан биринчи кезекте өз тилинде сүйлөгөндө, өз тилинде иштегенде ошол кыргыздарды тегеректеген өлкө аймагындагы башка этносторго өз тилинде сүйлөп үлгү боло алганда, аларды ошо кызыктыра алганда, ошолорду өздөрүнүн билимдүүлүгү менен, өздөрүнүн жакшы жүрүм-туруму менен аларга үлгү боло алганда гана алардын кыргыз тилине, мисалы үчүн өзүңдү сыйласаң жат сени сыйлайт дегенде өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды, башка бир баалуулуктарыбызды сыйлап, ошого сый мамиле кылсак, биздин тегерегичтеги этностук жамаат дагы, биздин боордош элдерибиз дагы биздин тилибизге, биздин маданиятыбызга, биздин өзүбүзгө ошондой мамиле кылат. Бул телегөрүүчүнүн оюна толук кошулам. Бул жагында улуттук аң сезим деп коебуз. Улуттук аң сезимибиз азыр мындай бир калыптануу жолунда бараткандай сезилет да. Бирок азыр жаштардын дагы улуттук аң сезими ойгонуп калды. Элде деле ойгонуп калды. Биз чын эле кыргызча сүйлөшүбүз керек экен, өз өлкөбүздө жүрүп, мамлекет тилде иш алып барышыбыз керек экен дегендей бир пикирлерди айтып жүрүшөт. Жогоруда айтып кеттим, ушул тилде иштөө, ага толук өтүп кетүү практикасы тарыхта, дүйнөлүк тажрыйбада кичине мындай бир көбүрөөк убакыт талап кылган бир процесс да. Биз 70 жылдан ашык Советтер Союзунун курамында, эми ал кезде билесиздер, идеология баш болгон, биз бир улут деген маселе жоголот деген алар ачык эле ал убакта, биз бир совет элибиз деген. Бизде мындай бир тил маселеси деле болбойт, бизде бир эле орток тил болот, орус тилинде дегендей бир идеология менен уралып кетип баратканбыз. Анан көп баягы шаблондор, үлгүлөр, стандарттар ошол тилде калыптанып, көп муунубуз ошол тилде тарбияланып калып, азыр мына жаңы өсүп келаткан муундар, Кудайга шүгүр, ушул кенентени толтуруп, буюрса келечекте бир жакшы иштер болоруна ишеним чоң. Рахмат. Бизде дагы бир телегөрүүчү бар экен. Сизди угуп жатабыз. Сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Менде мындай сунуш бар эле да. Биз Кыргызстанда кыргыз тилди жылдырыш үчүн дүйнөлүк литератураны кыргыз тилге которушубуз керек. Кыргыз тилдин литературасын байытмайынча, кыргыздар дүйнөлүк литератураны кыргыз тилде окумайынча эч качан кыргыз тилде сүйлөбөйбүз. Рахмат сизге. Рахмат. Абдан мындай бир жүйөлүү, бир омоктуу ой айтылды. Ошол жана биз айтып аткан мамлекет тилди өнүктүрүүнүн программасында дагы ошол атайын китептерди чыгаруу маселеси да каралган. Же болбосо ошо китептерди чыгаруу маселесине бир атайын акча каражаттары каралган да. Ага кайсы кирет? Мисалы үчүн Дүйнө сериясы деген бар. Бул кыргыз тилинен орус тилине же башка чет тилдерге которулган чыгармалар. Биздин акын жазуучулардын чыгармаларын башка тилге которуу, ошону басып чыгаруу, ошондой эле Дүбүрт сериясы. Мисалы үчүн азыр жаш акын жазуучуларыбыз көп, проза жазгандары, поэзия, драматургияда өзүнүн калемин, өзүнүн талантын сынап, шыгын сынап көргөн жаштарыбыз көп. Айтып келебиз, китептер көп жазылып атат, демөөрчүлөр жок, жакшы, мыкты китептер чыкпай жатат деп жүрөбүз. Анан Дүйнөлүк адабият деген серияда каралган. Дүйнөлүк адабият сериясы ушул эжеке айтып кеткен, ушул дүйнө жүзүндөгү көркөм маданий мурастын мыкты үлгүлөрү болгон дүйнөлүк адабияттын классикалык баягы үлгүлөрүнө кирген мыкты адабий басылмаларды, чыгармаларды кыргыз тилине которуу. Ушул багытта да көп иштер жүрүп келатат. Анан негизгиси мурда да көп чыгармалар которулган да Совет учурунда. Дүйнөлүк адабияттан жакшы чыгармалар которулган. Бирок адабий таңсыктыкка айланып кеткен да. Жок болуп кеткен. Анан ошолорду да кайра басып чыгаруу иши да колго алынды да, жакшы жери. Мисалы үчүн ошол эле Нобель сыйлыктарынын лауреаттары Фолкнердин мурда которулган чыгармасын кайра басып чыгардык. Ошол эле мына Самансур Бөлөкбаев агабыздын котормосундагы Сервантестин Дон Кихот чыгармасын кайра басып чыгардык. Ошондой эле Габриэль Гарсия Маркестин
полковникке эч ким кат жазбайт деген чыгармасын баягы бир 4-5 котормочу жазуучу агаларыбыз которгон экен. Бирок Абибулла Пазылов деген агайыбыз түзүп чыккан. Ошону дагы ушул жакын деле мына эгемендүүлүгүбүздүн 26 жылдыгына карата чыгарган 26 китеп чыгарганбыз, ошолордун арасына кирди. Ошондой эле Эрнест Хемингуэйдин Чал жана деңиз чыгармасын мурда которулуп чыгып, билесиздер, Нобель сыйын алган бир мыкты уникалдуу чыгарма, ошону дагы кайра басып чыгардык. Уолт Уитмендин ырларын баягы мурда которулган чыгармаларын кайра басып чыгардык. Ушул сыяктуу дүйнөлүк адабияттан мыкты үлгүлөрүн кыргыз тилинде кайра басып чыгаруу иштерин дагы колго алып атабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр айтып ойлошу мүмкүн теле көрүүчүлөр, эми ал 1000 нускада чыгышы мүмкүн, балким көп эле болду деген. Анан элдин баарына кантип жетет деп. Азыр билесиздер, интернеттин заманы, маалымат технологияларынын заманы. Биз ошолордун электрондук вариантындагы атайын ошол расмий порталдарга Мамтил KG деген сайтыбыз бар. Мамлекеттик комиссиядан ошол жака жайгаштырып коюп атабыз. PDF форматында каалаган окурмандар ошол сайтка кирип, бекерлик өчүрүп алып, ошол чыгарманы окуса болот. Ошондой эле бизде дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен. Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламат. Сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мен суроомду бере берейинби? Бере бериңиз, бере бериңиз. Менин суроом мындай. Угуп атабыз. Mana 26 жылдан бeri til boyunca söz konusu ketip oturdular. Kança milyondoğan akça ketip otur. Menimce bunun hiç kanday gereği yok. Bir jenekay gana Konstitusiyaga bir punkt kirgizip koysanlar barda orduna düşet. Рахмат сизге. Суроо түшүнүктүү болсо керек. Кандай пункт экенин айтса жок, аксакалыбыз. Макул дейле, Конституциябызга баш мыйзамыбыз. Негизи эле неме тил маселеси бир коомдук чөйрөдө өзгөчө адепти талап кылган бир өтө аялуу дүйнөдө. Буга мындай бир радикалдуу чараларды көрүүнүн мындай бир демократиялуу коомчулукта көп зарылдыгы болбойт да. Буга биз мындай либералдуу жол менен мамиле кылып келебиз. Дүйнөлүк тажрыйбада эми бардык эле өлкө өзүнүн өнүгүүсүндө дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрөт. Биз канткен өнүгөбүз, тилибизди, маданиятыбызды канткен өнүктүрөбүз, сактап калабыз деп. Карап көзөк мыйзамдын күчү менен же болбосо коркутуу, үркүтүү бир кысымга алуу менен тил, дүйнөлүк тилдер эч убакта мындай өнүккөн эмес да. Кызыгуунун артында өнүккөн. Ошол тилге болгон муктаждыкты жаратуунун артында өнүккөн. Мисалы үчүн англис тили дүйнөлүк тилге кантип айланды? Ал тилге болгон дүйнөлүк тилге баягы дүйнөлүк акча, доллар сыяктуу эле бүт дүйнөгө таралып кетпеди. Дүйнөнүн кайсы бурчундагы адам болсо англис тилин билүүгө ынтызар. Биз дагы ушул мамлекеттин аймагында мамлекет тилди үйрөнүүгө муктаждык жаратыш үчүн айтып атпадыкпы, ченемдик укуктук актыларыбызды өзгөртүү керексиз. Бул биринчиси. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло, мен суроомду берип алайын эми. Угуп атабыз. Саламатсызбы. Мен Аксудан. Özüm pensioner. Benim böyle turgan suroom mындай. Sunuşsuz, dede olur. Mana uşuncha yıldan beri til boyunca kança zakonlar, başkalar çıkıp otur. Kança milyondan akçalar ketip oturduğunun gereği yok. Menin özümün bir sunuşum uşunday. Konstitusiyaga bir ele punkt kirgizip koyuş gerek. Ayıl ökmötten başka prezidentke çeyinki bardık mekeme uyum buluğu işi kılıp bardığına Kırgız tilin erkin söylep jaza albagan adamlar kızmatka alınbayt dep koysa arkaysı başka uluklar buluğu, tilgitler buluğu aylasızdan hiç nesesi yok öyle oşağa hareket yatarıklar üyreni olur. Alardı majburlaşında gereği yok olur. Рахмат. Рахмат. Жакшы сунуш деп айтсак болот эми айылдык аксакал өзүнүн дагы ошол патриоттук ой толгоосун өзүнүн көз карашын билдирип атат. Ушул эле көз карашты улагандай биз ушул улуттук программада жана кыргыз тест деп атпайбызбы? Ушул үстүбүздөгү жылдын тактап айтканда 2017 жылдын 13 июлунда
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 430 токтому кабыл алынды. Токтом мамлекеттик жанагы агайыбыз айткан, аксакалыбыз айткан, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ээлеген кызмат ордуна ылайык мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо, билүү деңгээлинин көлөмүн аныктоо жөнүндө жобону бекиткен. Ушул улуттук программада дагы 2018 жылдан баштап азыр дагы мамлекеттик кадр кызматы тарабынан өкмөт менен биргеликте ушул 2018 жылдан баштап ушул жол жобону ишке киргизүү токтомунун долбоору иштелип атат да. 2018 жылдан баштап бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо иштери башталмакчы. Демек, бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирип жаткан жарандарыбыз дагы өзүнүн мамлекеттик тилди билүү деңгээлин ошо кыргыз тест аркылуу аныктайт. Президенттикке талапкерлер өтпөдү сынактан. Ошондой эле ошол айыл өкмөттөрү, акимдер, шаар мэрлери, мэрлердин орун басарлары, вице-мэрлер, башкалар дагы бардыгы мамлекеттик муниципалдык кызматчылар өздөрүнүн ээлеген кызмат ордуна ылайык мамлекеттик тил билүү деңгээлин айтат. Ал кандай деңгээл болот? Ал жанагы B1, B2 деңгээли да көбүнчө. Бул баягы тил билүүнүн эл аралык шкаласына ылайык орто деңгээл. Мамлекеттик тилди ошол өзүнүн компетенциясын, өзүнүн ээлеген кызмат ордуна ылайык билет деген. Билсе эгер ошол сертификатка ээ болот, билбесе билбеди деген жыйынтык чыгарылат. Жана андан ары баягы тиешелүү чаралар көрүлөт да. Кыргыз тили мамлекеттик тил деңгээлде толук кандуу иштеп жатабы? Мындай бир ачуу чындык бар. Эми толук кандуу иштеп жатат деп айтсак болот. Телекөрүүчүлөр да ойлоп калышы мүмкүн, эми бул чындыкка көп кобошпойт деп. Мындай бир ачуу чындык бар. Эми шебегени капкага ката албайбыз. Мына үстүбүздөгү жылдын 2017 жылдын февраль айында Кыргыз Республикасы президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өзүнүн номер 39 буйругу менен ушул Бишкек шаарында жайгашкан мамлекеттик мекеме уюмдардын мамлекеттик тилде иштөөсүнө атайын мониторинг жүргүзүп көрдүк. Атайын 2 жумушчу топ түзүп, бардык министрликтерди, ведомстволорду, агенттиктерди кыдырып чыктык да. Негизги максатыбыз иш кагаздарын кароо эле. Кандай жүрүп жатат? Чыккан иш кагаздары мекемеден, кирген иш кагаздары. Эми билесиздер, анткени иш кагаздары бул мамлекеттик тил саясатында өзөктүү маселе. Мамлекеттик тилде иштөө деген бул ошол иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү да. Карап көрсөк эми чынында эле көйгөйлүү маселелер көп экен. Тактап айтканда, бүгүнкү күндө бир 70%дан ашыгы расмий тилде жүргүзүлүп жатканына күбө болдук. Бул деле мындай өтө да жакшы нерсе эмес болчу, бирок биз дагы ошо мониторинг жүргүзүү менен ошо жеринде таанышып, ошол статистикалык маалыматтарга дагы бир жолу жакындан ынандык да. Бир 30%га жакыны гана мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен. Мамлекеттик тилди 2014-2020 жылдарда өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы дагы ушул этапты, ушул маселени камтыган да. Эмне үчүн 2020 деген цифра, дата турат ал жерде? Демек, 2020 жылдан кийин Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил маселеси болбош керек деген сөз. Бул бардык мамлекеттик муниципалдык кызматчылар мамлекеттик тилди өзүнүн ээлеген кызмат ордуна ылайык билиши керек. Биринчиден сүйлөй алышы керек, түшүнүшү керек. Экинчиден иштей алышы керек. Иш кагаздарын жүргүзө алышы керек. Ошол буйруктун долбоорун даярдашы керек. Ошол эле протокол жаза алышы керек. Ошол эле арыз жаза алышы керек, мисалы үчүн жумушка алуу, эмгек өргүсүнүн чыгыы боюнча жана башка иш кагаздарын жүргүзө алышы керек. 2020 жылдан кийин жана биз аксакалыбыз дагы айтып кеткен, ушул улуттук программанын негизинде биз ушул тил саясатында мындай ушул жана мамлекеттик тил сиз айткан толук кандуу ошондон кийин иштеп өзүнүн бир толук түшүмүн берет десек болот да. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Сурооңузду узата бериңиз. Айта берейинби? Айта бериңиз сурооңузду. Сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Мен сиздерге дагы бир сунушум бар эле. Угуп атабыз. Ушул школдо, жанагы орус школдордо кыргыз тили сабагы кирет эмеспи? Бирок ошол школдо кыргыз тилди кытай тилдей аябай татаал кылып беришет экен кыргыз тил мугалимдери. Жеңил берип, мындай ойно прям играючи жеңил берилсе,
анан кийин кичине эле сүйлөсө, кичине завышать этип жакшы бааларды койсо, ошо балдар сүйүп баштамак да. Ошо мисалы орустар же башка улуттарга кыйын экен да. Ошон үчүн поддерживать этиш керек. А өзүнчө эле жок сен билбей атасың, тилиң келбей атат, грамматиканы түшүнбөй атасың деп аябай отличниктерди 3 коюп ошентип атса, ошону баркын түшүрүп атат да, наоборот. Биз болсо аны сүйдүрүш үчүн бир предложениени бир ырды билсе эле 4-5 деп ой беришибиз керек. Илгери биздин убакта ошондой болчу. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Коом өзгөрөт, заман жаңыланат. Эжеке өзү да ошо билим берүү тармагында иштеген адам окшойт. Чынында эле кыргыз тилин үйрөтүүдө бул мугалимдин орду чоң. Деги эле коомдо инсанды тарбиялоодо, жаш муунду татыктуу инсан катары калыптандыруу мугалимдин ролу эбегейсиз. Анын ичинде ошол кыргыз тилчи адабиятын окуткан мугалимдерге дагы учурда бир өтө чоң жүктөлүп отурат да. Ал кандай жүк? Советтик билим берүү системасында жана эжеке айтып кеткендей ушундай бир эреже жаттатуу, кайсы бир көнүгүүлөрдү иштетүү, өзүнүн бир салттуу ыкмалары, методикалары болгон. Бирок азыр заманбап методикалардын негизинде азыр тилге болгон мамиле такыр өзгөрүп атат. Эрежени жаттатуу, курулай жаттатуу менен күндөлүгүнө 5 койгон менен анын билими 5 болгон жок да. Натыйжада эмне окуучу да аксап атат, тил да үйрөнүлбөй калып атат. Эжеке айтып кеткендей, тилди үйрөтүүнүн баягы кызыктуу факторлорун иштеп чыгыш керек. Окуучу кызыгыш керек. Мугалим ошого кызыктыруучу, анын ошо баягы окуучу дагы уктап жаткан бир касиеттерди, сапаттарды ойготуп, ошол предметке кызыктырыш керек. Билебиз, ошол биз деле окуучу болдук, студент болдук. Кайсы предметти сүйүп окусак, демек ошол предметти, сабакты берген мугалимибиз мыкты болгон. Демек ошол мугалимдерге дагы бир кеңеш катары, кайрылуу катары айта кетсек болот, өзүнүн ошо кыргыз тилин үйрөтүүдө азыр Кудайга шүгүр жок, жаңы заманбап ыкмалар жок деп оозубузду куру чөп менен артып жибере турган учур эмес. Азыр мына электрондук заманбап продукциялар бар, арбын. Жаңы окуу методикалары иштелип чыгып атат. Дүйнөлүк тил үйрөтүүнүн шкалаларына ылайык. Ошолордон пайдаланып, ошолордун үлгүлөрүнө салып, өзү чыгармачылык менен мамиле кылып сабагына, ар бир окуучу менен индивидуалдуу жеке иштешсе, сабак сөзсүз өзүнүн жемишин берет. Ошондо окуучу менен мугалим ортосундагы карым-катыш, байланыш чыңалат, жана анын негизинде тил билүү деңгээли артат. Бул тема булай менде бир суроо жаралып атат. Бүгүнкү күнү ушу кыргыз тилинде басылып чыккан китептер жетиштүүбү? Кыргыз тилинде басылып чыккан китептер негизинен бүгүнкү күндө жетиштүү болбосо дагы ошол бир учурларда абдан бардык тармакта таңсыкка айланып 90-жылдары айталы мектепте кыргыз тили деген китепти, же болбосо кыргыз тилинде чыккан башка предметтик сабактарда китептерди деле 5 окуучуга, 10 окуучуга бирден китеп тип калган учурларды дагы көргөн учурларыбыз болгон. Бирок эми бүгүнкү күндө андай эмелерде бүгүнкү күндө деле мектептерди карап отурсак толук кандуу камсыз болгонун байкай элекпиз. Бирок альтернативалуу түрлөрү чыгып атат да. Ошол эле китепти баягы коммерциялык негизде басып чыгарган атайын басмаканалар бар. Атайын ата-энелер аны сатып алып атат. Демек, рынок шартына ылайык китеп басмасы продукциялары чыгып атат, болгону кичине тыйын төлөп аны өзүнүн багасына алып берүү маселеси туруп атат. Мурунку совет учурунда да бекер эмес, ушул жагы каралып. Бул жагынан караганда жетиштүү эле десек болот. Мисалы үчүн Нуска деген жалгыз кыргыз китеп дүкөнү дейбиз. Барсак жакшы китептер бар, раритет, башка мисалы үчүн борбордук көчөлөрдүн жертөлөлөрү деп коебуз, жана подземка. Ошол жерлерде дагы жакшы китептердин сатылып атканына күбө болобуз. Анан кийин көбүнчө ошо электрондук варианттары баягы тиешелүү сайттарда дагы, интернет желилеринде дагы жайгаштырылган да. Бул жагынан дагы алып иш алып барсак болот. Деги эле кыргыз тилинин келечеги кандай? Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Дүйнөлүк окумуштуулардын пикиринде тилдин келечеги качан болот? Бир мисал бар, тил качан жоголот деген. Ошол тилде сүйлөгөн калктын саны миллионго жетпеген учурда тилдин келечегинен күмөн санашат да. Бул тил жашап кетүү ыктымалдуулугу аз деп баалашат. Лингвист ушул дүйнөлүк теорияда ушундай.
Халктын саны 3 миллиондон ашып 5 миллион тегерек дегенде ал тилдин келечеги коркунуч жаратпайт деген пикир бар. Кыргыз тилдүү улут эл бүгүнкү күндө 4 миллион тегерегиндебиз эми. Өзүбүз 6 миллион деп айтып атабыз. Анан 4,5 миллион сыртта да көбүс жүрөт. Кыргызстанда 4 миллиондой деп деген маалыматтар бар. Канчалык экенин билбейм, бирок демек кыргыз тилинин жоголуу келечеги кең десек болот. Жоголуу коркунучуна кептелбейт. Келечеги кең, анан эми дүйнөлүк маданий казынага Манасты берген тил, ошондой эле улуу кенже эпосторду берген тил, не бир керемет ушундай бир акындарды, төкмөлөрдү чыгарган тил, акын жазуучуларыбызды берген тил. Сөздүк мына Карасаевдин орфографиялык сөздүгүн кабысын амени карап көрсөк, Манас энциклопедиялык сөздүктөрүн карап көрсөк, не деген бай мурастар, тилдик арсенал жатат. Ошол ушундай бир уникалдуу байлыкты жараткан тил келечеги албетте баягы келечеги кең, өнүгүү жолу кең болот деген сөздү мындай бир колубузду жүрөк алып ишенимдүү түрдө айтып берсек болот да, эч нерседен коркпой эле. Бул мугалимдердин окуучуларга тилди үйрөтүүсүндө сапаттуу билим берүүсүндө эмне керек болот? Биринчиден китеп керек болот. Окуу куралдары. Эми азыр жалгыз китеп менен, мурункудай жалгыз китептери менен окуучуга ачык эле айталы толук кандуу баягы учурдун талабына шайкеш сабак берип, ошону түшүндүрүү мүмкүн эмес. Азыр аудио видео каражаттар, проекторлор менен түшүндүрүү, ошол үнүн угузуу аудио, ошонун эмес элестерин көрсөтүү видео. Ар бир класста эми колдон келсе, башка батыш Европа өлкөлөрүндө ар бир класста ошондой жабдуулар менен жабдылыш керек да, заманбап жабдуулар менен. Ошондо окуучунун баягы психологдордун айтымында көргөндөн алган таасир эсинде бекем сакталат да. Ошону көрсө, элестүү кыймылдарын көрсө, ушул сыяктуу бир зарыл шарттарды түзүшүбүз керек да, материалдык, техникалык. Ошондо баягы сабак максатына жетет. Мугалим дагы өзүнүн оюн толук түшүндүрө алат деген ойдобуз. 23 улуттук тил майрамы болуп атат. Ошого карата кандай иш-чаралар алдыда өтүлүүдө да? Быйыл 28-жылы деп атабыз, буюрса. Бирок расмий белгиленип келатканына 8 жыл болуп атат да. Себеби дегенде ошол мамлекеттик тилдин 20 жылдык мааракесине карата 2009-жылы 22 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти ошол 23 сентябрь мындан ары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий майрам катары, расмий тил күнү катары майрамдалсын деген жарлыкка атайын кол койгон. Демек, мына ушул 28 жылдан бери, негизинен анан 8 жылдан бери жарлыкка ылайык бүт республика аймагында 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Ушул быйыл дагы көп иш-чаралар өткөрүлүп жатат республиканын аймагында. Мына биз ушул жума такыр тыным алган жокпуз комиссиянын кызматкерлери, ар жактан чакыруулар, ушу телерадиолордон, бардык мекеме уюмдардан. Негизгиси эртең саат 9:30 10 башталат. Өкмөт башчынын катышуусу менен Токтоболот Абдымов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында мамлекеттик тил майрамына алган чоң салтанаттуу иш-чараны өткөрөбүз. Ошондон телекөрүүчүлөргө да кайрылып кетким келет. Убактыңыздар болсо, бул салтанаттуу иш-чарага келип, өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп, ушул майрамдасаңыздар, ушул иш-чараны көрүп кетсеңиздер болот. Элдин руханий дүйнөсүн өркүндөтүү, байытуу үчүн эмне кылуу керек? Эми ушундай учур болуп калат экен, рынок экономикасына шартталган учурда капитализмге мындай түз эле айтканда ыңгайлашып калган коомдо материалдык каражат биринчи планга чыгып кетет экен да. Материалдык каражат биринчи планга чыккан кезде руханий байлык топтоочу негизги булак азыктар кичине өксүп калат экен. Буну биз азыр өз башыбыздан көрүп атабыз. Азыр сиз көрөсүзбү, китеп эмес гезит окуган жаштарыбызды? Дагы да болсо орто муун, улуу муунда алар гезит окуйт, китеп карайт. Руханий байлыкты китептен, журналдардан, ошол бир жакшы басылып чыккан гезиттерден азыр көбүнчө эле ойлошу мүмкүн, гезит десем баягы саясатты жазат, ушак айыңды жазат деп. Жакшы бир материалдарды, тарыхый, маданий материалдарды жазган гезиттер да бар.
ошол бир жугумдуу ойлору менен элге өзүн баягы айтайын деген түшүндүрө алган. Дегеним бүгүнкү күндө ушундай бир азыр укканың анан эскирип калган маалымат технологиясы заманында жаштарыбыздын баары телефон чукулап, керектүүнүн баарын кыска түрдө. Гезитке деле узунураак макала жазылып калса аны окуп чыккандан эринип калдык. Акипресске киребиз, телефон чукпайбыз, кыска маалыматты ала коебуз, жарышабыз да ким биринчи билет. Кыска ушунчалык эринип баратабыз. Баягы адамдар ушул бир 50 жылдан кийин ушул роботтордун кызматын пайдаланып калабы дегенде коркунуч бар да. Демек, руханий дүйнөнү байытуунун тынымсыз жолу бул китеп окуу. Китептен руханий эстетикалык рахат алуу. Ошондой эле руханий иш-чараларды өткөрүп туруу, улуттук баалуулуктарга, дүйнөдө ушул не бир керемет баалуулуктар бар дүйнөлүк маданияттын казынасында. Ошолорго кайрылып туруу. Жакшы бир өкүлдөрүбүз бар. Мисалы үчүн Олжобай Шакир, Зайырбек Ажыматов, Данияр Исанов дегендер мына Facebook деген азыр популярдуу социалдык тармакта желе. Ошол жакта тынымсыз эле өздөрүнүн ой пикирлерин айтып турат. Мындай бир рухий азык ала турган. Эми ал жакта деле көп эле саясат, анан бир башка темалар болуп кетти да. Бирок ала ошо мындай бир жакшы нерселер бар. Эй жарандар деген сыяктуу чакырып таштап турушат да. Ошолорду дагы окуп туруш керек, эгер китептен окубаса. Болбосо колдон келсе мурда эми биздин кезде баарыбыз улуттук китепканалар окучу эле. Эми азыр баардыгы телефондон болуп калды. Ушундай бир коркунучтар бар. Бирок китеп өзүнүн баалуулугун эч качан жоготкон эмес, жоготпойт. Ошон үчүн китепке болгон мамилени бунда бир мамлекеттик саясаттын бир маанилүү бөлүгү катары бир киргизиш керек го деген ойдомун да. Мажбурлап албайбыз, бирок ушунун бир кызыктыруу жолдорун ойлоп таап, ушуну киргизип алсак, биз ушул материалдык байлыктын артынан эле кууган эмес, руханий азыктарга дагы жакыныраак, ошону өзүнүн өнө боюна сиңирген, башына топтой алган, жан дүйнөсү бай инсанды дагы калыптандыруу иштери болот го деп ойлойм да. Жан дүйнөсү бай мындай руханий азыктар менен калыптанган инсанды биз тарбияламайынча коомдо мындай бир ыраттуулукту, бир тазалыкты орнотуу дагы кыйыныраак да. Тил саясаты жөнүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү улуттук программалар качан кабыл алынды эле? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Биз маегибиздин башында дагы кичине сөз кылып өттүк. Ошол негизи көп программалар кабыл алынып келген. Буга чейин да эгемендик алган мына 89-жылы тил мыйзамы кабыл алынды деп атпайбызбы? Эгемендиктен 2 жыл илгери. Андан кийин эгемендикке ээ болдук. Анан ошондо кыргыз тили деген коом, республикалык коом түзүлгөн. Биринчи президент ошо Абдыган Эркебаев, коомдук ишмер, билесиздер, белгилүү академигибиз. Андан кийин Камбарал Бобулов деген эне тил барда мен бармын, эне тил менен камбармын деген өзүнүн бир учкул ырсаптары менен элге алынып кеткен, легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Ошол жерде эле ошол 90-жылдары эле ошол депутаттарды, министрлердин баардыгын бурчка такап кыргызча сүйлө, кыргызча иштейли деп баягы кыйкырып жүргөн бир легендарлуу, даңазалуу агабыз да. Белгилүү адабиятчы, сынчы. Андан кийин мына 1998-жылы дагы ошол бул эми коомдук уюм экен, биз мамлекеттик тил саясатында атайын бир ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзөлү деп 1998-жылы ошол Кыргыз Республикасынын президентине карашы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия түзүлгөн. Анан 2000-жылы жанагы 2000-жылдан 2010-жылга чейин мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Жакшы жазылган, жакшы документ, бирок эмне кемчилиги? Жанагы айтканда каржылоо булагы аныкталбай калган да. Ошон үчүн арасат жолдо болуп, ара жолдо калып, бул программадагы ара туулган баладай болуп, баягы жашап кетпей калган да. Анан ушул кемчиликтерди эске алып отуруп, мына 2013-жылы президенттин чоң жарлыгы чыккан мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн чаралары жөнүндө. Анын негизинде ошол 2014-жылы Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары ушу 6 жылдык мөөнөттү өзүнүн кучагына камтыган мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган. Ошол программанын негизинде ушул тил маселеси комплекстүү каралып, аткаруунун жол-жолдору так индикаторлору менен конкреттүү көрсөтүлүп, каржылоо булактары да аныкталып, буюрса жана китептердин чыгып жатышы, ошол биздин токтомдордун чыгып жатышы, ошо мамлекеттик муниципалдык кызматчылар мамлекеттик тилден сынак беришсин деген кыргыз тест аркылуу. Ушулардын баардыгы ушул улуттук программанын жемиштеси болот.
Ушуну менен теле көрүүчүлөр, биздин акцент теле берүүбүз соңуна келип чыкты. Эфирде сиздер менен мен Тынчтык Акишев болдум жана ошондой эле мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын котормо бөлүм башчысы, баш кадиси Мундузбек Абдыжапаров болду. Эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.